Купондор менен заказ кетириш үчүн эң алгачкысы Faberlic приложениябызга киребиз. Ушул жерде мына профиль деп эле турбайбы? Обычно главныйга түшөсүздөр да сразу элечи. Профиль дегенге кириңиздер. Купоны и карточки деген бар. Ошол жака киресиз. Сиз сайт аркылуу уже ачылып калат сиздин страницаңыз. Мына ушундай бет ачылат. Бир аз жогоруга тартасыздар. Мына менде 14 штук купон бар экен, Мына ушуну ачабыз. Так. 14 штук купон. Бир аз өйдө жогоруга тартыңыздар. Өзүңүздөр толугу менен колдоном десеңиздер, активировать бонусные карты деп чыгат да. Эгерде бирөөгө белек кылсаңыздар, активация кылбай туруп эле белек кылсаңыздар болот. Мына активировать деп айтып атам, Мына номер карты бирөө бар экен, активировать деп атам. Биякта активировать или подарить деп турат, Мен эч кимге дарить этпей элем, ошон үчүн активировать деп. Үчүнчүсү дагы активировать или подарить деп турат. Мен активировать деп атам. Мына 3 купон кетти, Именно бул деген косметика, үй тазалоочу каражаттарды алууга мага 3 купон берилиптир. Андан сырткары териге, беттин кожасына кам көрчү каражаттардан 1 купон берилиптир. Муну дагы активировать этип коеюн. Активировать. Мына активировано деп чыгып атат, көрдүңүздөрбү? Дальше чачка кам көрчү каражаттардан мага 1 купон берилиптир. Ошону активировать деп атам. Кайра крестикти бассаңыздар чыгып кетесиздер, Так, мына доступно 1 штук, активировано 1 штук деп турбайбы? Мына ушу сиздер мен активировать эткен үчүн активировано деп чыгып калды. Көрдүңүздөрбү? Мына доступно 1 штук, активировано 0 штук дейт. Мен муну активация кылышым керек. Активировать. Көрдүңүздөрбү? Жогоруда мына крестик турбайбы? X деп. Ошону бассаңыздар кайра мурунку бетке чыгып каласыздар. Доступно 1 штук, активировано 1 штук. Көрдүңүздөрбү? Кайра активация кылабыз. Активировано деп чыгып атат. Крестикти басабыз. Мына доступно 1 штука, активировано 1 штука. Дальше идем. Макияж жасоочу косметика, декоративная косметикадан мага 1 штук купон берилиптир. Ушуну дагы активация кылып коеюн. Активация кылгандан кийин мына активировано 1 штук деп чыгып атат. Дальше идем. Муну дагы активация кылабыз. Жогоруда крестикти басабыз да чыгабыз. Активация кылабыз, крестикти басабыз, чыгабыз. Дальше декоративный косметикага кайрадан 1 штук берилиптир. Активация кылыш үчүн активация дегенди басабыз, активировано деп чыкты, крестикти басабыз, чыгабыз, Өйдө тартсаңыздар, болду, чыкты, уже. Эми корзина дегенге киресиздер. Корзина мына турбайбы? Ошо ортодо. Корзина. Жогоруда выбрать акции деп турат. Ошого киресиздер. Так, ушул жерден купоны деген нерсе бар болуш керек. Мына купоны и карты. Мен, видимо, экөөнү активация кылбай койгон окшоймун. Ушул жерден мына применено акции 0 деп атпайбы, 12 дейт, Менде 12 купон активация болду. Ошонун ичинен мен эчтекесин колдоно элекмин. 0 деп турат, Сиздер эгерде колдоном десеңиздер, мисалы, чачка кам көрчү каражаттардан карайлык, Мага ушул ламинирующий шампунь керек, Выбрать дейм. Аягында применить деп коем. Ошондо акциянын купондун баасы менен баягы корзинага түшүп калат. Түшүндүңүздөрбү? Эгерде түшүнбөй калсаңыздар, кошумча ушул видеонун астына суроо берсеңиздер болот.